2026 18 iyul. Туғандар, видео көтөрүлүп кеткен турбайбы камерам. Бул жерден ондай бир маселе менен чыгып атам интернетке. Тетиги кара түтүн, бул ыш. Ошол свалка дейбиз го. Ошол мусор өрттөнүп жатат да. А бул Аксуу областы. Кербен шаары. Туғандар, ушундай карапайым калктын жашоосуна, күнүмдүк тиричилигине ууланган, абаны уулаган ушундай бир уулуу зат ушу Кербеңди, Аксы жергесин, Кербен шаарын ушундай түтөп, ушундай болуп жатат. Булга кийим чара көрөт. Анан баягыда немеден, канттан, Бишкек шаар кант шаарынын мэрине, ошо мэриясынын жетекчисине ошо кылып интернеттен көрүп калдык. Тоже алга да ушундай бир жарандардын кайрылуусунан кийин бир болбогон сумманы штраф салыптыр. Эми ушул көрүнүштүү ушул бир мамлекеттин иш чарасы да болчу. Ушул жердеги үйлөрдүн бирөөсүнөн ушундай бир аз эле кою түтүн чыкса, келет дагы мамлекет олчойто 200 000, 150 000, балким айтор 100 000 ушундай штрафты салып кетет. Эмнеге Кант шаарынын мэриясына 40 000 сом айып пул салды? Бул жалгыз бир кишинин өмүрүнө зыян келтирип жатса, 40 000 сом айып пул салды десе, анда ошол 40 000 сом айып пулуңар ошол жалгыз кишиге канааттандырарлык болот, туугандар. Кант эле шаар эмес, Бишкекти да талкалаган ал түтүн. Бишкек шаарын да талкалаган. Ошол эле түтүн ыш мындан айланып, кайра жерге түшүп, Кербен шаарын каптап атат. Эми бул биздин президентибиздин айкөлдүгүнөнбү, балким чын эле жогуштугунанбы, же балким аябай эле акылдуулугунанбы, негедир ушундай пайдалануулар көп болуп атат. Бул сөздү туура айтыш керек. Урматтуу жергиликтүү карапайым кыргыз элим, эми бизге көрдүк 5 жыл сынадык, 5 жыл бийликти бердик. Эми ушул бийликти ошо отставкага жаман дебейбиз, эми отставкага деп сүйлөйлү. Ошондой бир эс алуу, борборуна урматтуу Садыр Нуркожоевичти тыныгуу эс алуу мөөнөтүнө чыгардык деп, анын ордуна урматтуу туугандар Камчыбек Кыдыршаевичти шайлашыбыз керек. Эмнеге десеңиздер, мен ошол эле президентти, ошол эле Камчыбек Кыдыршаевичти баягы төңкөрүштө 2020 жылы 6 октябрь күнү эртең менен таңкы саат 7-лерде ушул ак үйдүн алдына басып барып келейин деп чыкканмын да, туугандар. Ал жерде экөөүнө кезигип калдым. Экөө ушундай туш маңдайымда туруп сүйлөп, элге убадасын берип, андан ары бир аз жылганда эле, аны ушул эки инсанды, урматтуу туугандар, кыргыз элим, менин сөзүмө мындай майни бериңиздер. Ошол жерде бул эки инсанды жанагындай волейболдо бир команда утса, өздөрүн тоголоктошуп алып, бир сөз сүйлөшкөндөй болуп, ошондой тоголокко бул эки инсанды ортосуна алып, ал жерде курчагандардан эл
да бар арасында, и бул эки инсандын душманы да бар. Ошол жерден мен алып чыгып, ушул бийликке бүгүнкү күндө ушундай бир аталап окту көрөмүн деп мен өзүм алып барып жетелеп, Камчыбек Кыдыршаевичтин кара түстөгү машинесине алып барып салып отургузуп турмун. Биринчиден Садыр Нуркожоевичти, экинчиден Ташиевди. Ташиевди бир колунда 2 киши, экинчи колунда 2 киши жүгүрүп эле сүйрөп бараткан жеринен белинен кармай калып эле мен алып токтотуп калгам. Болбосо ошол жерде тумшуктан ары сүдүрүлүп, мүдүрүлүп, омурткасы үзүлүп дегендей. Ал киши да жарадар болуп, айтор Садырга барып, Садырды курчоодон алып чыкпасам, ал киши дагы балким ошончо топтун элинен душмандардын арасынан бир запкы жеп, бир жарадар болуп, элдин үмүтү, элдин чырагы аткарылбай калат деген ойдо, ошол жерде ушундай ою менен экөөнү тең бирден машинеге алып барып салганмын. Эми туугандар, ушунча видеодон кийин, бул обращениядан кийин биз, урматтуу кыргыз элим, Садырдын кылып аткан ишин байкап атабыздар. Сиздер дагы, биз дагы элге канчалык иш жардам кылды, канчалык элдин түшүгүн көтөрө алды, канчалык элге ушундай бир кызмат кылып берди, аны эл таразалайт, эл билет. Айтор, менин жаман оюм жок. Ушу Садыр Нуркожоевичти отставка мөөнөтүнө чыгарып, 5 жыл Камчыбек Кыдыршаевичти экөөн коелу. 5 жылдык мөөнөтү досунун президенттин Садырдын мөөнөтү бүттү. Экинчи выборго Ташиевти коюуга мен сунуш кылат элем элге. Анткени Ташиевдин учурунда ушуга окшогон иштер, жана башка коррупциялар, жана башка чек арадагы иштер көрүп жатабыз да, Баткен областында канча деген коррупционерлер дагы деле токтолбой кармалып атканын. Жолдордун качествосу мындай жука болгондугунан, без качества болгондугунан, эми ошолордун бүт баарына биздин бийликтин алдында жүргөн, жанында жүргөн, шыпыр кызын көтөргөндөр, жана палас килемин кагып төшөгөндөр, ана ошолор бизге бийликти жаман көрсөтүп жатат, туугандар. Эми мейли, туугандар, бунусун мейли дейли, бирок мөөнөтүнө жараша, элдин да үмүтү так аткарылышы үчүн Камчыбек Ташиев Кыдыршаевичти мен экинчи президентский мөөнөткө мен сунуштайт элем. Жергиликтүү кыргыз элим, ушуну бир ой пикириңиздер менен комментарий жазып, эл менен бөлүшүп коюңуздар.